Баткен биз силер менен. Нью-Йорктогу буунун штаб-квартирасынын алдында кыргызстандыктар митингге чыгышты. Алар дүйнө элине кайрылуу жасап, тынч жаткан эл балдар курман болгондугун жар салышты. Сан-Францискодагы кыргыздардагы эл аралык мекемелерден Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду жоопко тартууну талап кылышты. Tajikistan president, we totally acknowledge that the general population of Tajikistan does not support its president. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаалга байланыштуу пикетке Бириккен Улуттар уюмунун жана Европа коопсуздук кеңешинин уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн алдына акция өткөрүп, Кыргызстандын айылдарына Тажикстан кол салганы жазылган плакат көтөрүп чыккан. Жарандык активист окуядан бери бир жумадай убакыт өтсө дагы реакция болбой жатканына нааразычылыгын билдирди. Ошол эле малда Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы кайрылуу жасап, дүйнө коомчулугун Баткендеги аскердик баскынчылыкка карата Тажикстан бийлиги келишимдерди сактабагандыгын айтып чыкты. Тажик тараптан болгон мыйзамсыз иш аракеттерди жөн калтырбоо керек. Жоопко тартыш керек. Жоопко тартыш үчүн эл аралык ыкмалар бар. Алардын бири репарация. Бул жөн гана чыгымдарды ордуна келтирүү эмес. Бул комплекстүү чара көрүү. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 1-майда макулдашылган ок атышууну токтотуу тууралуу келишимди кубаттарын билдирди. Эртең Женевада кыргыздар дагы Бириккен Улуттар уюмунун астына чыгып, эл аралык коомчулуктан көз карандысыз иликтөө талап кылууну көздөп жатышат. Гүлмира Умталиева, Талас Аманбеков, 5 канал.